Assalamu alaikum ekenештер. Moskva шаары, эште кар. Москвада өтө көп кар жауып атат бул жылда. Билбейм эмне кылабыз. Кардан тазат ужечи. Бүгүнкү чыгарылышта Москвадан бир эң жакшы адам менен азыр кичинчере алабыз. Ал Москвада ырчы, тамада, таксоблогер, короче, көп кырдуу таланттын кишиси да. Ошондон азыр кичине интервью алып силерге көрсөтүп беребиз. Аяначан болуңуздар. Ассаламу алейкум Сапар ана. Алейкум ассалам. Калайсыз? Амансызбы? Кудайга шүгүр. Таанышканыбыз үчүн өтө кубанычтабыз. Мен да өтө кубанычтамын. Сапар менен жаңы эле жолугуп, жаңы эле тааныштык негизи. Бул YouTube'дан көрүп турчумун постоянночу. YouTube'ду ачсам эле чыгып берчү да анан. Ушу бала бир жолугуп, кичине бир интервью алайын деп чечтим. Чоң рахмат. Иштериң кандай? Жакшы элеби? Иштерим Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум урматтуу жалпы биздин агабыздын подписчиктери. Мен өтө кубандым. Ушул биздин кичинекей биз мээнетибизди баалап келгениңизге өтө кубанычтамын. Мен да сиздин видеолорду көрүп турам, лайктан басып турам. Көптөн бери күзөтөм мен да сизди. Анан жазсаңыз мен шок болуп, "О, бул экен мага жасап коет." Ушундай болду. Өзүң жөнүндө кичине тааныштыра кетсең, мен может көрүүчүлөрүм сени может тааныгандар бар, тааныбагандар бар, каяктан болосуң? Москвага качан келдиң эле, эмнеден баштадың эле, негизи башынан эмне болуп сразу эле баягы таксиден баштап, эми аны да сөзөбүз го дальше. Өзүң жөнүндө айтып берсең кичине. Мен атым Сапар, фамилиям Туратов, Оштон болом, Оштон Кара Суу деген жеринен. Биз жакка Пирсовай деп коет. Пирсовайдан дальше бул жакта Кировдун адыр деп коет. Биздин айыл кичинекей эле жаңы айыл, анан алысыраак да, ошон үчүн көп билбейт. Ошо баягы эң алыс кыштак деп койсок болот да. Анан мен Москвага 2014 келгенмин, уже 10 жыл болуп атат. Келип кетип, ошол отелиме оорчулугум тийбесин деп өзүм келип иштеп, 17 жашымда баягы Кыргызстанга дагы акча салып, өзүмдүн окууларымды төлөп студент алдычы. Ошо жүгүм түшпөсүн деп. Ошо келип стройкада иштеп жүрдүм, кийин уборщик болуп жүрдүм, дворник болуп жүрдүм, мусор тазалап жүргөнмүн. Анан кийин барып анан акыры повар болуп, ошол эмне жаш кезиң кызыгатып болсун тамадалгачы, ошол повар болуп иштеп жүрүп, баягы анан бул жакта колдон келишинче алып кетип, ушинтип акыры ушундай болду да. Негизи таксинин көбү элечи, мына карасаң бүт эле повар болуп иштегендер да. Повардан такси өткөн. Мен да негизи повар болуп иштегем да 6 жылчы. Анан такси өткөм да. Ошо негизи көбүнчө таксидин жарым эле повар да. Эми сенин башкачасында сен негизи өзү ырчы экенсиң, тамада экенсиң, таксоблогер экенсиң. Мен ошо сенин ютубуңа кирип карадым да. Ырдайттап турбайсың сен, э? Ооба. Ырдактар бар. Биринчи ушу ырчы болом деп кызыгып жүрүп анан тамада болуп кеттим да. Клиптер тартаганбыз биз. Сен өзүң окудуң беле негизи мындай эмелерди? Жок, музыка. Ошо элди көрүп кызыгып эле ошондой. Кызыгып болгон да. Мен тиги таксиге чыгып калганыма 1,5 жыл эле болду. Мен мурда толка той болчу да. Бойдок малда толка той. Ошол тойдон тапкан акча мага жетип ашат болчу үйдөгүлөр менен. Кийин мен үйлөнгөндөн кийин анан кийин чото мындай семья неме болгондон кийин анан тойдун акчасынан эме болбой, анан таксиге дагы чыга баштадым да, жөн жатпайчы. Потому что Москвада тойлор 5-күнү, суббота күнү, базар күндөрү расмий тойлор болот. Анан будни күндөрү баягы болбойт да, потому что суббота күндөрү мигранттарга выходной болгон үчүн, ошол күндөрү болгон үчүн будни күнү просто жатпастан ошол немеге таксиге алып койтам да. Үйлөнгөндөн кийин семьяны багыш керек деп. Негизи в основном көбүнчө көңүлүңдү кайка бурасың негизи? Көбүнчө тамадалыкка бурат экенсиң негизи эле мындай. Ооба. Тамадалыкка бурам. Ошо изденип, кичине ушул элдин кызмат астында жумуш ушул тамада болгон үчүн ушул маданият тармагына бурам да. Анан такси тармагына бошогондо, бул такси булай мындай жумуш да. Анан көбүнчө тамадал жакка бурам ушул азыр. Анан блогерлик жакты болсо, YouTube'га мен аз эле болду. 2 ай болуп калды. Мен ошону айтайын дегем, негизи бир аз эле жакын эле баштаптсың да. Андан мурун баягы музыкага киргизип эле эме кылып, э? Жакшы. Аз эле болду. Мурда немеге менде блогерлик Instagram менен TikTok болчу. Ошол өзүм статаларды сүйлөп, анан чыгып коет болчумун, баягы статустардан балким көрүп калган болушум мүмкүн, сүйлөгөсү деп. Бакын көрдүм. Ошондой. Негизи өзүң негизи мындай чыгарган ырларың барбы? Өзүң мындай эмне жана эмне болот? Өзүң чыгарган ырлар. Ырлар жок. Бирөөнүкүн дайсың да. Жок, өзүм негизи авторский ырларым бар. А так өзүмдүн авторский 4 бар, ол жаш кезде жазган. Ошол атак анан бир жөн эле тойдо, бирок живой. Мисалы Бекборовдун ырларын, Бактияров Тотондон ырдап коем. Так ошолор. Өзүмдүн авторскийларын тойдо ырдабайм. Алар эски болгон үчүн фонарь ырдагым келип эле живой ырдап коем тойдо. Эски ырларды.
ошондой. Негизи өтө кыйын жигиткесиң да. Негизи просто мындай буга жетиш өтө кыйын да негизи. Мисалы таксиде иштеп коет кезиң, тамадалыкка, анан бул YouTube'дун өзүнүн мен сорго мындай, өзүнүн иши да бар го, баягы тартыш керек, аны монтаждаш керек, ага да өзүнчө бир убакыт кетет да, андайчы. Анан еще тамадалыкка барасың, заказ аласың, тигине мындай. Баа бердим да, өтө мындай. Ошо бир аз неме биз мындай экен да, бир алым молда айткандай да, таксыр угуп отурсам айтат да. Бизде дейт любой нерсеге жетсе болот дейт. Просто бизде мисалы үчүн эмне жок дейт, адамдар жалкоо дейт да, жалкоо эмесин дейт. Дагы бир айтат, бизде андай калоо жок дейт. Калоо дагы бар да. Просто бизде тартип жок экен да, мисалы үчүн тартип жашоого тартип тап кирсек, ошону анан баардыгы болот экен. Мисалы үчүн мен бүгүн эртең менен туруп бир реклама тартып келдим. Ал жактан чыгып даже бирге форумга бардым. Форумдан качып сизге келдим. Сизден чыгып тойго барам. Тойдон чыгып үйгө да. Тартип болсо болду, балдар. Просто убакытты туура пайдаланыш керек да, өз убагыңда туура пайдаланып, эме кылсаң эле утасың да. Убакытты туура пайдаланыш керек экен. Ошодон мен ойлойм жакшы эле. Жакшы экен. Өзүң негизи бул машина өзүңдүкү, эконом экен, Машина өзүмдүкү. Бул машинаны мен укуп алганмын. Укуп алып өзүмдүн кыргыздардан алганмын. Ошо 4 айда жестко иштеп, неме авария деп кетти, ошо өзүмө кетти. Бир жол бүтүп болуп, ошондо болсо да ысынбастан ошо тиги токтотпосочу укупту. Мен де ошол малда кудайга шүгүр сезон болуп тойдон эле жаап салгам да, машинаны 4 айда жаап салгам. Кайсы жылкы ошондо бул? 2018 Volkswagen Polo деген машина. 300 миң пробег болуптур, 300 миң малда. 220 миң болчу алганда. Негизи мындай машинаны котороюн деген оюң жокпу? Башка мисалы чоңураак. Машинаны ушул эле ою бар, бирок азыр эмес. Азыр башка жумуштар бар. Башка буюрса ошол жумуштарды бүтүрүп, балким жип алайын деген ой бар, бирок азыр эмес. Кийин на будущем ниет бар бирок. Дагы негизи дополнительно да бизнестериң барбы негизи Москвада? Өзүм биз жок. Мен бизнестерим жок. Мен бир эле ошол тамадалык кылам, YouTube'га контент, реклама, Instagram, TikTok'ка чыгарам, анан мен баягындай куттуктоо жасайм туулган күндөргө. Мисалы үчүн сиздин туулганыгыңыз болсо, ошо сүрөттөрүн слайд-шоу кылып, өзүм голостор кетип, как арно концертинде мындай кичине баягы немеси да, современный. Бүт Орусияда, анын ичинде Москвада такси айдаган мекендештердин көңүлүн бурабыз. Орусияда накта кыргыз ишкерлери түптөгөн сертификацияланган Gold Taxi аттуу таксопарк бар. Таксопарк сиздерди Citymobil жана Яндекс таксиге улайт. Андан сырткары 3,5 тоннага чейинки грузовой кошот. Жеңил автону доставка жана курьерге кошот. Алыс аралыкка буйртмаларды көп берет. Заказдар көп. Акырында 2,6% гана акы алат. Иштеген акчаңызды 24 саат күнү түнү чечип аласыздар. Таксометр аркылуу май куюучу мүмкүнчүлүгү да бар. Байланыш телефондору +7 977 93 404 81. Анан бул көрүүчүлөргө айта кетсең, бул тамадалыкты негизи канча сомго алып барасың? Стак боюнчабы? Мен ачык айтам, стак боюнча баягы чалгылагандай мындай дейт го. Мындай биз атайын биздин Москвадагы общий тамадалар, ырчылардын ставкасы анчалык кымбат эмес. Кыргызстанга салыштырма, Кыргызстанда мисалы үчүн $500, $700, $1000 дейт го, мисалы үчүнчү. Москвада биз мигрант болгондон кийин мигранттардын чөнтөгүн ойлойбуз, аларга түшүнөбүз, түшүндүрөбүз да. Мисалы үчүн тамадалар бир тойду мисалы үчүн 4 саат 5 саат алып барат. Биз Кыргызстандагыларга айтсак кээде күлөт да. Мисалы үчүн 10 миңден башталат. Тегиз 10 миң десек да болот да. Тамадалар 10 миңге чыгат. Мисалы үчүн ырчылар болсо, жар айткан ырчы эжелерибиз 5 миңден башталат. Карап кете берет да, мисалы үчүн. Ошол анан ошол аккордеонисттер бар, мисалы үчүн алардын деле ставкасы ошол 5-6 миң, 7 миң музыканттар бар, алардыкын деле ошондой. Мындай грубо айтканда $100 да, арзан эле. Сен өзүң ошо өзүң эле мен да баң да өзүң жанагы аппаратура эмес да? Жок. Жок эмес, бар өзүң. Чисто өзүмгө, өзүм барышым. Анан музыкант жок кафелер болсо, музыкант алып алам, ага өзүнчө акча чайбай сүйлөшүп. Чисто өзүм барышым, ошо 10 миңден башталат да. Бул YouTube каналында 56 миң подписчигим бар экен. 56 миң болду. Анан көрдүм да, анан ошол просмотрун өтө көп жакшы экен да. Карап чыктым менчи. Ошол рекламаларды да канчадан аласың негизи? Просто ошол сурап кое берейин да, мен элдерге может керек болот, реклама кылдырам дегендергечи. Реклама боюнчабы? Негизи ар кандай да, мисалы үчүн рекламанын баардыгында бирдей эмес да. Мисалы үчүн бизнеске карап да. Жөнөкөй эле бир мисалы үчүн самсаканасы болсо бар, ага башка сене болот. Мисалы үчүн 10 миң. Дагы чоңураак мисалы үчүн завод болсо, мисалы үчүн балким ага 100 миң дешим мүмкүн да.
ошого мындай бизнестин объемуна карайт да. Мисалы үчүн бардыгын тегизилип койсом несправедливо болот да. Чоңго дагы кичинеге дагы. Ошого рекламанын деле мисалы үчүн 5000ден башталат. 5000ден башталат. Ошентип койсом болот. Кээде түшүнүп бекерге эле берип коерм. Ошо ар кандай. Бекерден баштап баштала берет. Точно бир сена жок. Сүйлөшүүгө. Ким ушул сапар негизи бул сапар өзү тамадалыкты өтө сонун алып барат экен. Баба YouTube'дан карап көрдүм да. Төмөндөгү номерге чалып, ушул номерге кайрылсаңар болот. Тоюңарды эң сонун деңгээлде алып берет да. Чоң рахмат. Жакшы экен анда. Өткөндө бир Мухаммед деген акебиз чыкты. Таксистерди иштеген акчаны көрсөтпөгүлө депчи. Ошол кандай карайсың негизи? Негизи ал жактын дагы чындыгы бар. Мындай баягы шапалак бир колдон чыкпайт дейт го. Мисалы тыйындын берки бети дагы бар, берки бети дагы бар. Мухаммед акебиздин дагы айтканында чындык бар, анан блогерлердикинде да чындык бар да. Мухаммед акебиздикинде мындай болуп атат да, булчу баягы айтпа деген балким гайлер биздин видеобузду көрүшү мүмкүн да, көрүп ошол мынча иштеткен деп туруп таксистерди токтоткондо дейт ал ошол силер ушунча иштесеңер, мурда мисалы үчүн бир нерсе болсо кичине эле акчага макул болсо, азыр силер нормально иштеткенсеңер көп акча сындыртат деген майнда айтты алчы. Ошого суранып кетти блогер чыгарбагыла депчи. Ал эми менин оюм боюнча дагы ушул мисалы үчүн блогерлердин иши дагычы. Мисалы үчүн сиздин ишиңиз такса блогерсиз, дагы башка такса блогерлер бар. Алар ушу менен мисалы үчүн тартат, элге кызык да. Мисалы үчүн мен ойлойм, таксиге чыктыңыз эртең иштеп туруп, канча иштегениңизди көрсөтпөй койсоңуз, көрүп отуруп, дейт да анамчы. Ошого мен үйдө атам, бирок мен иштегенин көрсөтпөй атам, ошол таксистерди туура түшүнө эле, ошо мен мейп айтам. Көз карашым түз эле Мухаммед экөөбүзгө ошол чыгарбагыла деп атат да, ошол минус дейт атат да, балким чындыгы бар ошолордун дагы. Негизи бул Москвада какой-то биз балдарды ушул балдар бар да, такси блогерлердин группасы бар да. Анан негизи мындай карасаң, ошол биздин дедештерибиздин мисалы дворник иштеген жигдерештер кыйналып, стройкада иштеген бар, суукта. Ошол биздин мисалы көп адамдар жазып калат, жазып мисалы сенин видеоңорду көрүп мен да таксиге чыгып иштеп атам, жакшы экен, сонун экен. Мен муну корко берчимин дейт да, негизичи. Мен окудум ошону комментарийдан. Бирөө жазыптыр. Блогерлердин пайдасына да. Мен дейт, мурда досторуман сурасам, иштесең болбойт деп мен таксиден кайтарып берет болчу дейт. Мен именно такса блогерлердин видеосун көрдүм дагы, ошол мага мотивация болуп, ошонун айына таксиге чыгып калдым деген жазуулар көрдүм да. Анан биз кыргыздар мындай экенбиз да. Ким эмоция менен сүйлөп калса, ошону турдап кетебиз да. Мисалы үчүн блогерлердин пайдасы көп да. Мисалы үчүн бирөө ооруп калса, кыйналып калса, кимге кайрылат? Ошол блогерге кайрылат да. Ушундай учурларда баягы толка жаман жагын көрүп калат экенбиз дагы, жакшы жактарын көрбөйт экенбиз да. Ошол блогерлер деле колдон келишинче мындай элдин пайдасына иштеп жүрөт. Блогерлерди колдойм мен. Жакшы эле. Сапар өзү сен биякта семья менен да? Семья менен бала чакан. Семья менен. Бала чакан пока Кудай бурса ушул февралдын аягында Кудай бурса кыздуу болобуз. Тек өзүдө кыз да көрсөтүп билбейм Кудайдын айтканы, бирок кыздуу болобуз деп неме кылабыз. Кудай бурса кыздуу болобуз. 2 жыл болду үйлөнгөнүмө. Көбү бойдокто ойлойт экен да, мен 2 жыл болду. Ровно 25 жашка чыкканда туулган күнүмдүн үйлөнгөнмүн. Почти 2 жыл болуп атат. Үйлөнгөндөн кийин Москвада өтө кыйын экен. Баягы семейный болгондо мурда бойдок жүргөн болду. Квартирага барбайт эле, мисалы үчүн досум менен жатып калып, алжак баржак кылып жүрө берет элек. Семейный болгондон кийин мындай өтө кыйын болот экен да. Мен көп квартираларда жүрдүм. 5 айда 5 квартира алмаштырдым да. Мен өтө кыйналдым баягы квартираданчы. Анан о квартирага барам, жакшынан сүйлөп коет, башка квартирага жакшы сүйлөп коет. Ушундай бир случай болду. Бир квартирага чалсам келе бер деген. Андан дагы жакшы квартирага алып, бирок беркежиге сөз бермөйчү, ошого бардым да. Барып сонун бар. Анан кийин түндө акот кылбагыла, андай кылба, мындай кыскасы бул Москвада кыйын экен. Семейный болуш, семейлер түшүнөт. Ошо лучше анан кийин өзүм однокомнатный квартира снимать айтып, ошодо жашап, анан жаным тынып калды да. Бирок үйлөнгөн, өзүңүз да үйлөнгөнсүз мениз го. Мен ушул нерсеге кошулдум, үйлөнгөндөн кийин береке болот дегенге, потому что бойдок малда мать менен эле, мом менен эле мындай айына мынча таап, мындай кыскасы кандай десем, берекеси жок эле да, акчам чачылып кетет эле. Үйлөнгөндөн кийин акча топтолуп, көрүнүктүү иштерди кылып калат элек да, кылып калат экенсиң да. Бойдок жүргөндөр болсо үйлөнүү бул жакшы нерсе экен туугандар. Сүннөт деп коет, еще береке иманыңдын жарым тонта дейт го ошол. Үйлөнгөндөн кийин ушундый болуп калат экен. Сен азыр айтып атпайсыңбы, квартирадан 5 квартирага отуруп жаңы депчи. Мисалы мен келген убакта мен 2009 келгем да. 2009 келгенде мен подвалда жашагам да.
бир дворник кыргыз кишинин дворниктин алар ошол убакта дворниктер подвалда жашашчу. Ошол дворникке эми азыр мунун эми уяты жок да, просто айтып коюшек да. Эми дворникте жашап, үйүндө подвалда жашап, еще 2,5 берчим да. Анан үйгө киргенде мындай трубалар чыгып турчу. Монтип жатып алчумун. Анан мында кенен эшикке чыксаң эле мент тарап калчу да. Анан азыркы келгендер мисалы айта кетейин да, ошондо мисалы азыр келгендерди мисалы барып тозуп аласың, үй алып келесиң, сыйлайсың, жумуштап бересиң. Ошондой да азыр жакшы да, готовый да. Мурун андай эмес болчу да. Ооба да. Мен биринчи келгенде вагонда жашайт элем мен дагы. Стройкада фермерстер кочат элек заводдон. Ошондой. Кең кичинекей болуп азыр Кудайга шүгүр жашоо. Просто азыр жашоо шарт жакшы болсо дагы көбөйүп кеткен да адамдарчы. Азыр көп ушул биздин баягы жашты өзүм эле жашмын, бирок мындай 18, 20, 21ге чыккан биздин братишкаларыбыз, карындаштарыбыз ушул эрте келип алып кичине Москвада шоктук кылып коёт да. Ал жак бир жак. Просто эми жердештерибиз өзлөрү кылып атат да. Просто документтер эң туура кылып, туура жүрүп, эми башка жерде жүргөндөн кийин бул бияктын закону баш ийиш керек да, негизичи. Анан документтер туура кылып алып жүрсөң эле эч ким тийишпейт негизичи. Эч ким тийишпейт да. Ооба. Главное документ турлаш керек да, анан кийин мындай өзүңө дагы мисалы үчүн сүйлөшкөндө мындай уверенныйраак сүйлөшүң керек да. Мен ушу гайлерге тосуп мындай болот деп сайылып көрөт да, мисалы үчүнчү. Ваш земляк вот так делал. Я за себя отвечаю дейм да, мен өзүм үчүн жооп берем, башка бирөөнү сүйлөбөм ага. Вот мен уважаю этем, деп сүйлөш керек да, мисалы үчүн. Бөтөн жерде жүрсөң, Абдушкур ажы деле айтат го устазыбыз, бөтөн жерде сыйлагыла закондар, ошол туура эле адамдар. Бөтөн жерде жүргөндөн кийин жакшы жүрүшүбүз керек экен да. Өзүбүздүн жакшы, потому что азыр мисалы үчүн Москвада почти миллионго жакын кыргыз бар го. Азыр экөөбүз чыгып туруп тополоң кылып сөгүнүп пөкүнсөк, ошо экөөбүз жаман көрбөйт да. Миллион кыргыз жаман көрөт. Бар, кыргызы дейт да. Ошентип жакшы болот деген. Ошол турганда жакшы жүргүлө. Ошол мекендештер ушундай бир кыскача интервью алдык. Интервьюңа чоң рахмат сага. Сизге да рахмат. Кимге тамада керек болуп, тоюмду сонун апарып берсин десеңиздер, ушул сапарга кайрылсаңыздар болот, төмөндөгү номерге кайрыласыздар. Анан кимде ким ушул сапардын ютубун көрө элек болсоңор, ушул описаниядагы ютубка подписаться каналын басып көрүп турсаңыз болот. Жакшы нерселер чыгарат бул өзүчө. Ошон үчүн барыңарга советую да. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Сизге дагы чоң рахмат. Башымды ийип тазим кылам сизге, келип тартканыңыз үчүн. Биз үчүн мындай сонун экен да, сонун, приятно. Милет балап койгонго чоң рахмат. Ушу көрүп койгоңуздарга чоң рахмат, аман болгула. Чоң рахмат. Түшүнбөгөн адамга түшүндүрүп не пайда? Кадырыңа жетпесе, кадырлаган не пайда? Сый урматты билбесе, сыйлагандан не пайда? Жүрөгүңдү оорутса, кечиргенден не пайда?